Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, оорукер кыргыз элим. Жума күнүңүз менен барыңыздардын чын жүрөгүнөн куттуктайм. Бүгүн Кудай берген базарында ушу автоунаабызга запчасть карап жүрүп, Байкенин жашоосуна күбө болуп калдык. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле, Байке ушул жерде эки кызын коляскасына сүйрөп алып, анан кийин ушу бир мээнит кылып жүргөн көрүп, жүрөк чыдабай, жан дүйнөбүз ыйлап жүргөн. Ушул кандай нерсе болуп атат десеңер, ушул ой менен, чыныгы жашоо менен, кыйналып аткан жашоо менен сиздер менен биргеликте бөлүшүп, Байкеге жардам берели деп ушундай татынакта болгон карабалчы кыздары жанында колясканы сүйрөп алып, темир ташып, темир издеп ошону сатып, оокат кылып күн көрүп атканын биз күбө болуп, анан сиздерге айтып атканбыз. Байкенин келинчеги 1 жыл мурда ушул кичинекей кызы турат, бул жакта кичинекей кызын төрөгөндөн кийин кесарево менен төрөгөн экен кичинекей кызын. Ошонун баягы жакшы айыкпастан врачтардын, биздин ахалачандын, кээ бир ахалачандардын шалакылыгынан туура эмес ушу курсагын тийип коюп, жакшы айыкпастан ушу бул дүйнөнүн кош айтышып элек экен. Байке бирөөгө барып балдарын таштабай, же балдарын башка бирөөгө таштап кетпестен, өзүнүн аракетин кылып, өзүнүн балдарын өзүм карайм деп кыздарын. Мынакей азыр темир терип болсо дагы, өзүнүн 2 кызын, 3 кызын багып аткан ушур экен. Байке, айтыңыз. Азыр кайсы жакта жашайсыңар? Биздин максатыбыз ушул сиздерге могу ситуацияны карап, биз жөн эле бир кайдыгер болуп кетип калгыбыз келген жок да. Сизге колубуздан келиши, бүгүн жума күнү ушунчалык бир сонун күн экен. Жакшы күнү баштайбыз. Сиздерге бир жардам берели деген жакшы ой болуп атат, Байке. Келинчегиңиз былтыр кайтыш болгон экен, кайрылуу болсун. Маселе бул жерде Байкенин жатаканаңыз кандай, баягы турак жайыңыз, жашап аткан жериңиз, квартирабы кандай абалда жашап атасыңар? Бир күндө канча сом табасыз? Темир терип иштеп жүргөн экенсиз. Кызыңызды жаныңыз калып, бир күндө канча сом табасыз Байке? 200 сом. 200 сом, 200. Бул базардан калган калдыктарды терип кетип анан кийин сатасыз, Жана көлүккө барып сатам. Кыздарыңыз бир жылдан бери өзүңүз карап келесиз, албетте баягы ар бир ата эне эч качан өзүнүн баласын бирөөгө кор кылгысы, бирөөгө зар кылгысы келбейт. Анан ошондой эле азыркы заманда бирөөнүн баласын бирөө көтөрүп багала турган учурдагы эмес. Ошондуктан жан дүйнөбүз менен сезип турабыз, биз дагы ата энебиз, биз дагы ушундай эркек болобуз. Эң башкысы эркек болуп тургандан кийин Байкенин абалын түшүнүп атабыз. Кимдир бирөө айтышы мүмкүн, мындай болуп кетти, кимде болуп кетти. Бирок чыныгы ата, чыныгы ата биздин жаныбызда турат. Ушу 2 кызын коляскасына салып алып, бирөөсү мынакей 2,5 экен, экинчиси болсо 1,5 жашка чыгып калган экен. Көргүлө, көрүп алып, карагылачы кичинекей. Мынакей өзү Байке 3 айынан бери энесинин ордуна эне болуп, ошол жерде сүтүн берип, багып жаткан ушурда. Бирок кандай дейин десеңер, туугандар, Байкеге көп нерсе жетишпейт. Балдар жылуу кийими жок. Аябай кыйналып аткан учур. Алдыда кыш турат. Байке өзү квартирада күнүгө 200 сомго иштейт экен, 3 баласын карап. Келгиле туугандар. Баарыбыз биргеликте чогулуп ушу Байкеге жардам берели. Мен лично өзүм үй бүлөсү менен таанышып көрүп чыктык Байкенин даже жумушка иштейин десе, документтеринде мурда эмне болду дедиңиз? Мурдап кетти дедиңизби? Бир жерде стройкада иштеп жүрүп, ошол паспорту да жок экен, паспорт. Келиңиздер туугандар. Ушул кимде ким мүмкүнчүлүгү боло турган болсо, жардамыңызды бериңиздер. Мен өзүмдүн атымда 50 сом номерим бар. Бул жака калтырып коебуз, Лично 1 сомбу, 10 сомбу баардыгын жардам берели. Кимде ким жылуу кийим болсо, мынакей Байкенин 3 кызы бар экен, бир кызы дагы азыр Байкенин туугандарынын үйүндө экен. 3 кыз менен мындай оокат кылышты өтө кыйын. Суук эшикте көрүп атасыңар. Жылуу кийим ташаш керек болот. Көмүр бар,
свет бар дегендейчи. Бирок байкенин мындай мүмкүнчүлүк менен азыр өз алдынча иштегенге дагы бир шарты болбой турган чагыда. Байке, бул жактан кандай алып иштейсиз? Мисалы азыр темир бар, алып иштейм деп койсоң, темирлер тезче колесага салып аласызбы? Бул жана саткандар бар, запчастьтан сырткаркы эмелерин берет да? Саткандар сырткары. Жарга калгандары темирлерди. Мен баары. Темирлер сап түптүр чыкпакта. Чыкканда. Туугандар, мен азыр абдан айтып аткандай эле, жүрөгүм чыдаган жок байке. Кыздарыңыз кичинекей экен, мисалы мен азыр 2 жаш балама сүт берем, нан сүттөрүн берем. Кызыңыз кандай болуп тамактанып атат эми? Болгон акчаңыз болуп калганда алып берип атасызбы же дайыма эле сүт берип атасызбы? Эмне кылып чоңойлот бул акчтардын азыр эмесин? Ден соолугу деле азыр өтө маанилүү нерсе да. Баланын ден соолугу Колустан кечсе, акча болуп калган кезде гана ошо мүмкүнчүлүк кезде семья нан дегенди алып берем да. Эме турган кыздарды мүмкүнчүлүк жок да, ая жак кескистечи. Азыр баягы бергениңди көргөзбөй бер дейт, оң колуң менен бергениңди сол колуң көрбөсүн депчи. Бирок биз сиздерге үлгү катарында эми азыр байкең көрүп жан дүйнө чыдаган жок чынында байке. Менин эми өзүм чөнтөгүмө бар нерсени берейин. Азыр алып балдарга кызыңызга сүт алып бериңиз, ысык тамак кылып туруңуз. Кудай буйруса, кыргыз элим бар. Кыргыз эли менен биргеликте сизге колубуздан келишинче жардам берем. Туугандар, мен Элсон номерин бияка жазып коеюн. Сиздер болгон мүмкүнчүлүгүңүз болушунча которуңуздар, мен өзүм жоопкерчиликти алып ушул байкени жардам бергенге аракеттенелим. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Боорукер бол кыргыз элим. Ошол байлар Кудайдан корккула дагы апарып элиңерге мактана бербестен, мына чындап муктаж болуп аткан мына урматтуу бир туугандар, новостройкадагы жаңы конуштардагы кыйналып аткан, свети жок болуп аткан, жолу жок болуп аткан биздин чындап муктаж болгон бир туугандарды апарып берсеңер, чындап соо алган болосуңар.